Чаек айылынын тургуну Жолдошбек Абселовдун турак жайынын айланасын таштанды каптап тазалап бүтө албай келет. Анткени үйү айылдык таштанды төгүлүүчү аймакка жакын, жантайыңкы жерде жайгашкандыктан шамал болуп, жаан-жаса эле көйгөй жаралат. Анткени таштанды төгүлүүчү Майгоктуу жайынын айланасы тосулган эмес. Анын кесепетинен өткөн жылы сел каптап, бир топ айыл тургундарынын турак жайлары акыр-чикирге толуп сүрдүрүлгөн. Тургундар күн жылы баштаса эле өткөн жылкы окуя кайталанат деп кооптонууда. 3 жол каптады. 3 жол каптап, бу ылдый жакты да талкалады, бу биз жакты да талкалады. Агороттун баары мусор аябай. Элдин баары ыйлап аябай каптап талкалады 3 жол. Үчүнчүсү катуу келди. Эки жолу келгенин асыраак келди. Үчүнчүсү катуу келип бүт талкалады. Тете 9 кайрыкка чейин барды. Бу мурун бир сел жүргөндө 70-жылы жүргөн сел. Анда да ушундай катуу болгон. Анда тети ылдыйкы айылды талкалаган. Анда могу жакта жол жок болчу, түз кеткен. Түз кетип ылдыйкы айылды бүт талкалаган. Вай, бул Майгоктуда мусор укмуш келип атат. Жана салапаны шамал мындай келгенде бияка учуруп келет, бияктан шамал болгондо бияка келет. Бу тоону бир карап калсаң, апапага эле кой жайылып жүргөндөй көрүнүп калат. Бир көрсөң. Анан кийин эле шамал мындай болгондо кайра учуруп мусор талкалады. Мал жеп атат. Уйлартым эле мусордун арасына чыкпайт. Райондун борборунда жайгашкан Майгоктуу таштанды төгүлүүчү жайы 1950-жылдары пайда болгон. 70 жылдан бери Чаек айылынан чыккан таштандылар ушул жерге төгүлүп көмүлүп келет. Тилекке каршы турак жайлар, суу өтүүчү каналдар ага жакын жайгашкандыктан өз кедергесин тийгизүүдө. Өткөн жылы селдин кесепетинен 50гө чукул жеке менчик турак жай жана 2 социалдык мекеме 500 метрге чукул жолду суу каптап, күчүк суу каналын жараксыз абалга алып келген. 2020-жылы ушул аймакта ушу Майгоктуу окуусунан келген суу агындары аймактын ылдый жагында жайгашкан, Сапарбеков көчөсүнөн жайгашкан турак жайларга зыян келтирген жана 2 социалдык объектини каптаган. Андан тышкары жол секторунан дагы 500 метр жолдун аралыгын каптаган жана күчүк ирригационный каналды дагы жараксыз абалга алып келген. Түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу үчүн облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын Жуңгал райондук бөлүмү тарабынан сел агындыларын тосуучу 2 курулма орнотула баштап, тургундардын көйгөйү аз да болсо чечиле баштады. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2021-жылга түзүлгөн атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш мерчеминин алкагында Жуңгал районунун Чаек айылында ушул селден коргоочу суу курулмасын куруу, селе улавитель куруу иш-чаралары аткарылып жатат. Бул иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 4000 литр дизелдик күйүүчү май бөлүп берилип, ал эми техникалары болсо жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын же болбосо Чаек айыл өкмөтүнүн инженерлик техникалары тартылып иш-чара аткарылып жатат. Натыйжада бул ушул аймактын Сапарбеков көчөсүндө жайгашкан 46 жеке менчик турак жай жана 2 социалдык объект сел суу каптоолорунан корголмокчу. Жергиликтүү тургундардын айтымында Майгоктуу таштанды төгүлүүчү жайынын айланасы тосулбагандыктан таштанды төгүлө турган жердин кулачы кеңейип, айылды көздөй улам жакындоодо. Чаек айыл өкмөтүнүн жылдык бюджети 28 миллион сом болуп бекиген. Айыл өкмөттүн алдындагы жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана тазалык иштерин караган атайын бөлүмгө жергиликтүү бюджеттен жыл сайын 7 миллион сом акча каражаты бөлүнөт. Жергиликтүү бийлик таштанды төгүлүүчү жайды көңүл сыртында калтырып келет. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, жаңылыктар.